Туугандар, мына эми жакшы кабар. Бул видео жөнөкөй видео эмес. Ошондуктан жүрөккө бейпилдик тартуулоочу бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Санжар Айтибаев, врач-стоматолог, стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, тиш тазалоо, тиш салуу, металлокерамика, цирконий, протездин бардык түрлөрү жана башка бардык кызматтар. Жылмаю сизден, кызмат бизден. Дареги, метро Новослободская, улица Чаянова, 18А. Байланыш телефондору +7 963 657 0003 +7 925 334 3293. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым-сыфатынын бири Якаве, күчтүү, жеңүүчү деген маанини туюндурат. Эгерде ким чындыгында эле куугундардын куугунтугуна кабылгысы келбесе, Аллахтын ушул кереметтүү ысымын чын ыхлас менен көп жолу ошол азап берүүчүлөргө каршы туруу максатында кайталаса, ошол окуядан жакшы жак өзгөрөт. Бирок муну чындыгында эле ошондой кырдаалга туш болгон кезде гана окуу керек. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым-сыфатынын бири Я Вали, ал зат чыныгы ыймандууларга жана Аллахты сүйгөн адамдарга жардам берүүчү деген маанини туюндурат. Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп кайталап жүргөн адамдын такыбаалыгы күчөйт. Жаман адап ахлактуу аялга анын катышуусунда бул ысымды көп жолу окуу керек. Ошол аял ошондо жакшы жак өзгөрө баштайт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым-сыфатынын бири Я Матин, күчтүү, эч кандай жардамга муктаж эмес деген маанини туюндурат. Эгерде кайсы аялдын көкүрөгүнөн сүт чыкпай калса, ал Аллахтын ушул кереметтүү ысымын жазып сууга, андан кийин ошол сууну ичсин. Ошондо анын көкүрөгү сүткө толтурулат. Ошондой эле бул ысымды көп кайталаган адамга Аллахтын эрки менен кайгы капалары жоголот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым-сыфатынын бири Я Мухси, эсеп кысап кылуучу, андан эч ким эч жака качып кете албайт деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 20 жолудан нандын 20 бөлүгүнө дем салса, ага бардыгы жардам бере башташат иншаллах. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым-сыфатынын бири Я Хамид, мактоого татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 93 жолудан 45 күн катары менен окуган адамдын жаман адаттары жакшы адаттарга алмаштырылат. Аллахтын ушул ысымын көп жолу окуган адам сүйкүмдүү жана урматтуу да болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым-сыфатынын бири Я Мубди, баштоочу. Аллах бардыгын эч кандай мисалсыз, үлгүсүз, калыпсыз жараткан деген маанини туюндурат. Эгерде боюнда бар аялдын боюнан түшүп калуусунан же дагы башка күмөндөрдөн коркуп аткан болсо, анда ошол аялдын күйөөсү багымдат намазына чейин өзүнүн колун аялынын курсагына коюп, чын дилинен мына ушул ысымды 99 жолу окусун. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым-сыфатынын бири Я Муид, кайтаруучу деген маанини туюндурат. Эгерде ким жакын адамы жоголуп кеткен болсо, ал адам Аллахтын бул кереметтүү ысымын бардыгы уктап жаткан кезде чын ыхласы менен окуп, үйдүн ар бир бурчуна 70 жолу окуп дем салып чыкса, иншаллах жоголгон адам табылат. Же 7 күндүн ичинде анын кайсыл жерде жүргөнү билинет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым-сыфатынын бири Я Мухи, Аллах тирилтүүчү деген маанини туюндурат. Аллах кайсы нерсеге жан бергиси келсе, ошол нерсеге жан берет. Аллах бардык нерсени жоктон бар кылган.
ал өлүмдөн кийин кайра тирилтет деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын чын ыхласы менен окуп, ооруган адамга дем салса, анда Аллах анын оорусуна шифа берет. Ал эми өзүнүн адып ахлагы жакшырыш үчүн мына ушул ысымды колуна угуп, колу менен бүткүл денесин сүртүү керек. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Мумит, өлтүрүүчү деген маанини туюндурат. Ал баардык өлүүчү жандарга өлүм убактысын жазып койгон. Ким өзүн өзү башкара албаса, өзүнүн колун көкүрөгүнө коюп, Аллахтын ушул кереметтүү ысымын уктап калгыча кайталасын. Ошондо Аллах ага өзүн өзү башкарууга оңой болуучу касиет берет. Ал эми акыреттин кайгыларынан кутулуу үчүн мына ушул ысымды көп жолу чын жүрөктөн кайталап туруу зарыл. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Хайю, түбөлүк тирүү деген маанини туюндурат. Аллахтын өмүр жашоосунун башы да аягы да жок. Ал түбөлүктүү зат дегенди туюндурат. Эгерде ким дем соолугунун жакшы болушун кааласа, анда ал Аллахтын кереметтүү ысымын күн сайын 3000 жолудан окусун. Ал эми кандайдыр бир оорудан айыгуу үчүн ушул ысымды миск менен кызгылтым суусуна малып, кийин ал сууну оорукчан адамга ичирсин. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Кайюм, ар дайым бар болуучу жана түбөлүктүү чындык деген маанини туюндурат. Эч кимге жана эч нерсеге көз каранды эмес. Эч нерсеге жана эч кимге муктаж эмес. Ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын чын дилинен көп жолу кайталаса, аны Аллах Таала ардак, урмат жана байлык менен сыйлайт. Аны кайгы капалардан сактайт. Ал эми күн сайын багымдат намазынан кийин күн чыкканга чейин Я Хайю, Я Кайюм деп узакка кайталоо жалкоолукту, алсыроону жана көңүлдүн чөгүшүн жоготот. Аллахтын дагы кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Маджид, кереметтүү, улуулук, Аллахка гана таандык деген маанини туюндурат. Ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын жалгыздыкта олтуруп алып, өзгөчө руханий жогорку абалды сезгенге чейин окуй берсе, ыймандын нуру ага көрүнөт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Ваджид, бай, баардык макулуктар Аллахка гана таандык. Жетишсиз деген түшүнүк Аллах үчүн жок деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын тамакка олтурган учурда окуса, анын тамагы ал үчүн күчтүн жана нурдун булагы болот. Ал эми жүрөктүн тынчтыкка келиши үчүн, маңдайдын жакшырышы үчүн мына ушул ысымды көп жолу кайталоо зарыл. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Вахидул Ахад, жалгыз, анын эч кандай теңдеши жок деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын күн сайын 1000 жолудан кайталаса, ал адамдын жердеги жашоодон коркуусу жана дүнүйөгө болгон сүйүүсү жоголот. А эгерде ким Я Ахад деп күн сайын 1000 жолудан көп окуп жүрсө, периштелер анын сураганын Аллахка жеткирип турат. Аллахтын бул кереметтүү ысымын 1000 жолудан окуп жүргөн адамга кайып нерселердин эшиктери ачылат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Ас-Самад, түбөлүк. Аллахтын өкүмүсүз эч нерсе болбойт. Ага баардыгы муктаж. Ал эми Аллах өзү эч кимге жана эч нерсеге муктаж эмес деген маанини туюндурат. Эгерде ким багымдат намазынын алдында, сажда абалында
Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 115 жолу кайталаса, ага чынчылдык жана ишенимдүүлүк берилет. Айгерде даараттуу абалда Аллахтын ушул ысымын өтө көп жолу кайталаса, ал жер үстүндө баардык нерселерге көз каранды болбой калат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Кадир, кудуреттүү. Аллах жоктон бар кылууга жана бардан жок кылууга да кудуреттүү зат деген маанини туюндурат. Баарын даанышмандык менен ишке ашыруучу зат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 2 рекет нафил намаз окугандан кийин 100 жолу чын жүрөгү менен окуса, ал душмандарынын үстүнөн жеңишке жетет. Эгерде бул ысымды татаал жумуштун башында 41 жолу чын жүрөгү менен окуса, анын жумушу жеңил болот. Ал эми чын жүрөктөн Я Кадир деп күн сайын кайталап жүргөн адам ар дайым бул ысымды окуп жүрүү ар кандай каалоолордун ишке ашышына жардам берет. Билип билбей кетирген катачылык күнөөлөрдөн ар бири жүрөктөрдү билинбей карайтып отуруп, темир дат баскандай жүрөгүбүз дагы карайып, катууланып кетет. Деги эле ушул карайып кеткен темирдей дат баскан жүрөктү кантип агартып, кантип күнөөлөрдөн тазаланып, жүрөккө бейпилдик орнотобуз. Кадимки темирдин даты ал жерге сүрүлгөн кезде кандай тазаланып жылтыраса, Аллахтын ысымдарын кайталоодо биздин жүрөгүбүздү дал ошондой тазалайт. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын 99 касиеттүү ысым сыпаты бар. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын бул ысым сыпаттары жүрөктү гана жумшартып, жүрөктү агартып, күнөөлөрдөн гана тыйбастан, адамдык даражасын бийик деңгээлге чейин көтөрүп, адамдык сыпатын ушунчалык деңгээлде курчутат. Аллахтын бул улуу сыпаттары адамдын жан дүйнөсү жана бүтүндөй жашоосуна терең таасир этет. Ал эле эмес, керек болсо бул дүйнөдөгү өтө коркунучтуу, айыкпас дарт болсо дагы, мунун баарысы кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын кереметтүү ысым сыпаттары менен жок болот. Ал эми кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын бул улуу кереметтүү ысым сыпаттары тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Аллахтын 99 кереметтүү улуу сыфаты бар. Бул дүйнөнүн материалы дат басып калган темир жерге сүрүлгөн кезде кандай жылтырап тазаланса, Аллахтын улуу ысым сыфаттарын кайталап туруу дагы жүрөктөгү даттарды дал ошондой тазалайт. Ал эми ким мына ушул Аллахтын улуу кереметтүү сыфаттарын жаттап алып, ар дайым көптөн кайталап жүрсө, анда ал адам бейишке кирет. Аллах